Эртең менен ойгонгондо жакшы ой менен ойгонуп, туура тамактанып, анан ден соолукту 100% чыңдоо үчүн албетте жакшы бир көнүгүүлөр керек экен. Ооба, кээ бир учурларда жумушка аттанышыбыз керек, же болбосо башка бир жумуштарды жасап, же башка пландарды койгондон улам бизге көп убакытта көнүгүү жасаганга туура келбей калат, ыңгайсыз болуп калат, мерчемибиздин арасынан убакыт таппай калабыз. Мына ошондой кезде болгону 5-10 мүнөт убактыңызды бөлсөңүз, кыймыл-аракеттер татаал эмес, темирлердин кереги жок, болгон баягы оор салмактагы машыгууч атайын жабдыктардын кереги жок, болгону өзүңүздүн салмагыңыз менен иштесеңиз дагы болот. Жада калса кийинүүнүн дагы кереги жок. Колдон келишинче албетте спорт кийимдерин кийсеңиз жакшы. Биз бүгүн адаттагыдай жардамчыбыз биздин гурубуз, шифубуз Айс менен йога, пилатес түрү менен машыгабыз. Кутмандыгыңыз менен дагы бир жолу. Саламатсыздарбы? Эң негизгиси дем алуу. Ошондуктан адаттагыдай эле дем алуу практикасынан баштайлы дагы, анан капалабхати дем алуусу. Демди бурдубуз менен иштейбиз дагы, анан дем чыгарганда ичибизди кысабыз. Дем алганда өзүнүн нугуна коюп коет экенбиз, Кеттик. Темпти өзүңүзгө аласыңар дагы, анан бүгүнкү көнүгүүлөрдү ички булчуңдар менен кошо нагрузка кылгандыктан биз деген пресске иштейбиз, Кеттик. Дем чыгаратканда айс деп койсок болот экен. Болот, бирок дем алууну бурдубуз менен иштейбиз. Кеттик, бурдубуздун таанолор менен иштейбиз дагы, алмаштырып, бир-бирден ар бир жакка ондон бизге жетиштүү, Кеттик. Бул көнүгүүнү жасап атканда мурунду тазалап чыгуу абзел. Албетте турда, алмаштырабыз. Демди жакшылап чыгарып туруп, ошону кармап турабыз. Дем алабыз. Колубузду өйдө көтөрөбүз дагы, согончок менен кийичине тартылып, башыбыз менен өйдө омурткалардын баарын чоебуз. Ылдый жакка түшөбүз. Дагы өйдө. Ылдый жакка. Өйдөрөөк. Эң сонун. Колубузду ылдый түшүрөбүз дагы, бутубузду кичине араак бири-биринен шилтейбиз дагы. Жамбаш линиясын иштетпей туруп, өйдө жактан тартылабыз. Колубузду өйдө, акырындык менен бирөө сизди чоюп тартып аткандай кыймыл-аракет жаратабыз. Ички жактын баары иштебейт. Өйдө, кабыргадан өйдө бүт иштейт. Кеттик. Дем алууну унутпайбыз, ичибизден ылдый демди көтөрөбүз дагы, дем чыгарганда өпкөдөн ылдый түшүрөбүз. Бийлеп жаткандай сезим калтырат экен, Эмне кылып аткандай? Бийлеп жаткандай. Дагы. Мен ушундай эле билейм негизи. Башкаларын билбейт окуп. Эми ушул эле позицияны биз астыбыздан анан кичине оңго. Дагы эле ылдый жак иштебейт. Жамбаш линиясын бир жакка коебуз дагы, бүт сөөктүн баары бир линияда, анан өйдө жактан ротация кылабыз. Дагы. Эми дагы эле жанакы бийлегендей, акырындык менен бул позицияны бул жактан, анан бул жактан. Тескеринче оң кол менен солго, сол кол менен оңго, Дагы. Дагы. Бул негизгиси биринчи вариантын бизге сиз көргөзүп атасыз. Сол кол менен солго кетип атасыз. Биз тескеринче сол кол менен оңго. Мындай. Ошондо бүт жанакы бел булчуңдары кошулуп, кабырганын аралары дагы ачылат экен, анан белибиз ичкерет. Ошо менен кошо өпкөнүн көлөмү жакшылап иштеп туруп, бүт нагрузкасы бар, өйдө жактан болот экен. Эми бул нагрузканын баарын дагы эле ротациянын түрлөрүн жазып атабыз, Оң жакка, сол жакка. Жамбаш линиясы иштейт, ошондуктан бүт булчуңдардын баары да чоңалса, биз көп ойлонбойбуз, Кеттик. Көп ойлонбогон жакшы негизи. Негизи азыркы маалда биз дем алуу менен эле кажет кылабыз дагы, ойлонууна эмкиге коебуз, Астыга. Өйдө жакка. Ушундай көнүгүүлөр татаал да негизи.
ылдый жакка, жамбаш линиясы артка. Бутузду эгер белиңер жакшы чоюлса, түз эле койсоңуз болот. Эгер таптакыр кыйыныраак болуп белиңиз ооруп атса, тизеңизди бүгүп туруп, жамбаш линиясын өйдө көтөрүп койсоңуз деле болот. Астыга. Эң сон. Дагы. Өйдө көтөрүлөбүз дагы, эми биздин килемчелер көтөрүлө. Аха. Кандай десиңер? Жатабызбы? Таптакыр эми жата албайбыз, бирок планкада жатабыз. Кеттик. Ушул позициядан кийин кичине бутузду коебуз дагы, ылдый жакка планка позицияны кетебиз. Кеттикпи? Прессти албетте турда кармайбыз, белибизди ийбейбиз. Барбы? Эң сонун. Айзора, кичине прессти көбүрөөк кармайбыз дагы, жамбаш линиясын өзүбүзгө тартабыз. Эми өйдөрө көтөрүлөбүз. Анан ылдый жакка түшөбүз. Өйдө согончокту тартабыз. Анан ылдый жакка. Ар бир кыймыл аракетте төшүбүз менен тизебизге тартылабыз дагы, анан астыга өтөбүз. О. Чоюлат турбайсызбы демек? Албетте түрдө. Астыга. Бул жаңы турмуш жолун аттанып аткандарга жакшы экен да, жүгүнүүнү үйрөнгөнгө. Ылдый жакка. Чоң кайненеге. Астыга. Эми ушул позицияда эле бут тизебизди бүгүп коебуз дагы, анан кичине төрпүштөп болушушубуз, Кеттикпи? Кеттик дагы, тизени көбүрөөк ийебиз дагы, анан колубуз менен сол жака, оң жака, Охо. Дагы. Бул Расулга жараша турган кыймыл Расул аракет. тиресиңби? Дем алып унутпайбыз. Тизебизди койбойбуз. Эң сонун. Белибизди жакшыраак түз кармап туруп, төшүбүздү асты жакка. Инибиз деген колубуздун линиясында болуш керек. Анан кыймыл аракетти жасаганда колубуз менен болот деп окшойбу? дагы. Килемче келгенден бери кыйын нагрузкалардын баары кетсин, Дагы. Эң сонун. Тизебизди ийебиз дагы, акырындык менен жамбаш линиясы менен артка тартылабыз. Ушундай жана жакшы керек окшойт. Белибиз кичине кыйналганда үйдө ушул позицияны жасаса жакшы. Жанакы жүгүн отабыз деп атпайбызбы? Айсора жакшыраак. Мен аябай берилип кеткем го. Эми каптал жакта нагрузканын баары кетсин, жанакы Расул жатабызбы деп атпады эле. Кетти? Эң сонун. Бутубузду астыга коебуз. Чыканакты бүгөбүз дагы, ошого нагрузканын баарын кетиребиз. Төшүбүздү өйдөрөөк, анан өйдө жака. Бул нагрузканын баары бутубуздан кетсин. Тизебизди бүгөбүз, согончокту тартып туруп, баш манжалар астыга. Колубузду эгер таптакыр кыйын болот, асты жака коебуз, бирок көп жүктөнбөйбүз, Өйдө тартылабыз дагы, анан ылдый көтөрүлөбүз. Бул позицияда мындай эле. Тизебиз астыга. Расул? Асты жака. Сиз таптакыр ойлонуп кеттиңиз го. Эгер баары жакшы болсо, кыйындык жаратпаса, бул нагрузканын баарын кичине кыйындатабыз, Согончокту тартабыз дагы, анан баш манжалды астыга. Ушул нагрузканы астыга коюп коебуз. Дагы. Белибизди ийбейбиз, Расул. Бүт көрүнүп атат. Көрүнүп атабы? Көргөн көзгө. Артыбызда эс алып атканда акыры. Эс албайбыз, жамбаш булчуңдарын чоңойтобуз, иштетебиз, анан белибиз да ичкирет. Чоңойткубуз келбесечи. Анда белибизди ичкертебиз. Өйдөрөөк. Эми ылдыйкы бутубузду кичине бөгүп алабыз дагы, ушул нагрузканын баары ылдый жака, анан тегерекчин жарымын чийгендей, жарым тегерекчи. Бутубуз менен иштетебиз. Баш манжалар астыга тартабыз. Дагы. Өйдө. Ылдый. Жакшы эле, Айзора. Алмаштырабыз. Дүйшөмбү күнү да биз көнүгүү жасаганбыз да. Ошондо аябай катуу чоюлуп койгон окшойсуз. Эртеси тура албай калыптырмын. Бүгүнкү күнгө чейин буттарым ооруп жатат, чынын айтсам. Эң сонун. Кичине эле 5 мүнөттүк кыймыл аракетти негизги функционалдык кылсак, баары иштей баштайт экен, Бул көнүгүү мырзаларга жакшы экен. Чайдан алып келчи деп коюп. Тетиги полкадагы Ай, бергенде буту менен бут менен көрсөтүпчү, тетиги полкадагы чайдан берчи деп. дагы.
өйдөрөк. Эмнеге жамбаш булчуңдарына көңүл буруп атабыз? Анткени жамбаш булчуңдары негизи деген белди кармай турган булчуңдар, ошондуктан көлөмү көбөйт эмес бизге. Негизи мындай кандай десем, мындай жөлөк, белекке жөлөк таяк боло турган көнүгүүлөр, Кеттик, дагы. Эң сонун ылдыйкы бутубузду тартабыз дагы, анан жарым тегерекче тартабыз. Өйдөрөк. Ылдый. Төшүбүз менен өйдө жакка. Расул, чымчыктар бар экен. көрүнүп калып атабы? Албетте турда. Экрандан баардыгы көрүнөт. Таң калып болуш керек деле көрүүчүлөр. Эмне Расул арты жакта жатып алып эле. Баягы Ойлоно мектепте берет. окуучулар бар го, эң аягында акыркы партага Партада отуруп отуруп алышып. алып, Эч кимге көрүнбөй. жалаң эки алган, Жалаң эки алган, бирок жашоодо аябай тың болгондорчу. Ошондой болот экен да, чындыгында эле. Эң сонун. Калабыз дагы бутул позициянын баарын тыштайбыз, Эми ылдыйкы бутубузду коебуз дагы өйдө кыймыл аракет жасайбыз. Бул жакшы. Дагы Расул таптакыр жатып алдыгы. Өйдөрөк. Расул, сиз таптакыр чыканакка өтүп кеттиңиз Мында дагы. жата алсак Ийниңизди Уктай берсең болот. эгер кыйын болуп атса, жатып алсаңыз болот. Бирок бул позицияда бутуңузду көтөрүүсү абзел. Өйдөрөк. Дагы. Эң сонун. Алмаштырбай туруп, акырындык менен бул позицияны биз өйдө жакка көтөрүлөт экенбиз. Бутубузду коебуз дагы. Анан Бул оорураак. жамбаш линиясын өйдө ылдый көтөрөбүз. Эгер Туралбай калабыз го. таптакыр жеңил болуп атса, колуңузду шилтейсиз. Бирок белиңиз ичкерет, ошондуктан бүгүнкү көнүгүүлөрдүн баары бел булчуңдарына, белди ичкиртүү. Ошо менен кошо дагы эле такыр тиги булчуңдарды унутуп калбай, Расул бир концертте жүргөндөй болот. Алмаштырабыз. Көлдө сүзүп жүргөндөй бир. Көтөрөбүз. Төш линиясы өйдө жакта. Өйдөрөк. Сол жак жакшы иштейт экен. Дагы. Дем алууну унутпайбыз. Төшүбүз өйдө жакта. Дагы эки жолу. Эң сонун. Бутубузду алмаштырабыз. Астыга коебуз дагы үстүңкү бутубузду, Анан акырындык менен бел булчуңдарын иштете баштайбыз. Төш өйдө жакта. Жатып албайбыз. Расул. Дем алабыз. Иштейбиз. Эң сонун. Дагы. Терил куюлуп баштады го. Эң сонун. Эми бул позицияны чойго өткөндөй кылалы. Анткени бел булчуңдары демек менен биз негизи бүт эле булчуңдарды иштетебиз. Сол бутубузду астыга, сиз Айзура оң бутуңузду. Анан тизебиз менен кичине сырт жакка тартылабыз. Чоюлат экенбиз демек. Тизени жанакы килемченин чет жагына коюп койсоңуз болот дагы, анан согончокту асты жакка тартабыз. Барбы? Артка чоюла турган бутубузду жамбаш линиясына Тер кетиптир, Расул. Төшүбүздү астыга. Белиңиз ооруса, кичине нагрузканы ылдыйраак коюп туруп эле, ылдый жатып алсаңыз деле болот. Мен тура эле кылып атам да, тура эле турамбы? Дагы тизени сыртка жак. Мындайраак. Эгер Айзурада болуп ийкелип жакшы турсаңыз, анда согончокту өйдөрөөк көтөрсөңүз болот. Ичиңиздин линиясына болуп турсаңыз, анда ошодон эле тура бериңиз. Тердеп кыйналып, Расулду жакыныраак көргөз койсоңуз сонун болот эле да. Ооба. Мындай 5 мүнөттүк көнүгүү дегенде ойлосоңуз, негизи бүт көнүгүүлөрдүн баары, нагрузканын баары негизи жакшы. Чоюлуу эмнеге керек? Анткени бул деген кан жүгүртмө. Чоюлуунун алдында кан жүгүрткүнүн баары иштей баштайт дагы, анан жанакы репродуктив система, ички органдарга, жамбаш линиясына, белге деле жанакы заттардын баары келе баштайт экен. Ылдый жакка. Түшүрөбүз. Анан бул позицияда төшүбүз менен тартылабыз. Эң сонун. Кандайсыз? тартылып атат булчуңдар. Эң сонун. Үзүлүп кетчү дейли болуп атат. Негизи алар эс алып атат.
эгер кандай десем көбүрөөк нагрузканын баарын коюп койсоңуз чың алдыргандан кийин албетте турда булчуңдарды кайра эс алдырышыбыз керек. Эс алдыруу бул чоюу. Өзүнө келтирип. Мончок терлер кетип жатат. Биздин оператор балдар кичине Расулду жакыныраак тартып койсо, биздин теле көрүүчүлөр дагы күбө болот. Кыйналып атканымды. Эдирек. Эң son баары жакшы болсо, биз арткы бутубузду кичине Ой, рахмат. өйдөрөк көтөрүп койсоңуз. Жасай албайм го дейм. Эмкиде курчаларды алып коебуз да, кур менен кошо. Бул жоон булчуңдарды ылдый түшүрө турган кыймыл аракет, Сонун. Алмаштырабыз. Астыга. Сиз бизди карап эле бутуңузду алмаштырып койсоңуз болот азыр. Мындай кылып. Расул? Мен бармын. Тизеңизди сыртка карай, согончокту астыга. Айзурадай баары жакшы болсо, айтып атпаймынбы, бул согончокту асты жакка тартып аласыз. Эң son дагы. Тизени мага. Тизени мага, оң жакка. Айзура. Тизени мага. Мындайраак. Дагы. Эң son. Эми Айзура кичине нагрузканы түшүнүп атат, Эң son. Төшүз менен. Жоон булчуңдарды ылдый тартабыз. Жамбаш линиясы ылдый жакка. Жашоо татаал Эмкиде болуп Расул менен иштегенде жаман чоюу көнүгүүлөрдү бербесем. Жеңил жатып тура беребиз дагы, бирок чоюла беребиз. Жеңил. Эчтеке кылбайбыз, динамика жок, статикалык жакта. Нагрузканын баары эң son. Эми төшүз менен ылдый жакка. Төшүз менен да жамбаш линиясы арткы жакка. Дагы эле ошону көтөрбөй туруп, төшүз менен ылдый жакка. Расул, Бутум жарабай калды таптак. келиңиз биз менен. Жок, андан кийин эң сонун жарайт. Сиз деген туруп кыймыл аракет жасаганын баары, туруп иштегенин баары ушул көнүгүүнү жасаш керек. Муну кош бойлуу адамдардан баштап, жанакы бел грыжасына чейин жасайт да. Анткени жанакы седалиштик нерв кысылып калат го, ошондо жанакы чымыра буттарын баары нагрузка берет го, ошондо аябай жакшы бошотот. Кырын жыйынтыктай берет окшойбуз, Жыйынтыктайбыз, ылдый жакка тартып алабыз да, асты жакка өтөбүз. Барбы? Баары жакшы болсо, ошол эле нагрузканы баары жакшы эмес. бутубузду үстүнө коебуз. Астыңкы согончок ылдый жакта тизе линиясында, үстүңкү согончок дагы эле тизенин линиясында, бирок үстү жакта. Эгер баары жакшы болсо, ошо менен жыйынтыктап, Айзура бирдемке деп койсо дейм да. Расулдун Жыйынтыктай турган түрү жок калды окшойт. Манайы да жок, шамы да жок экен, Ошондуктан Айзура көнүгүүлөрдү. Ден соолук бул негизи спорт, ден соолуктун булагы, андыктан өзүңүздөргө күнүнө жок дегенде 15 мүнөт бөлүп, экранга жакыныраак келип биз менен чогуу биргеликте кайталап туруңуздар. Баарыңыздар ден соолукта болуңуздар.